Мынау атайын бул Франциянын жаңы кандай деп айтсам макаронс деп аталат. Көп ушундай макаронс. Азыр ушул бизде жаңы чыгып аткан, мындайча айтканда, мода болуп атат Кыргызстанда. Ушуну жеп атышат. Ушуну аябай жаштар, баягы көбүнчө жаштар ушуну жеп атышат. Анан мен ортосуна демек начинка салабыз. Начинка салынат да. Бул болсо начинка эми баягы ар бир адамдын өзүнүн тиги каалагандай начинка кылсак болот. Мен болсо муну даярдап келгем шоколадный. Бул накта шоколад, натуральный шоколад. Ошого каймак кошулган. Жакшы. Бул макаронстор жасаш үчүн бизге эмнелер керек айтсаңыз? Макаронсту жазып турсун. Макаронсту даярдаш үчүн белок, жумуртканын агы, ага сахар менен сахарный пудра, уну, сахардын уну менен чалып алабыз көпкө чейин. Баягы машинкада чалынат. Ал аябай баягы көп болуп чыккандан кийин ага атайын өзүнүн уну бар. Жакшы. Биз айтып турайсыз, жазасызбы? Эмне керек, мен жазайын да. Биринчи жумуртканын агы, белогу дейбиз. Жаса берейин. Жумуртка, Жумуртканын белогу. Жумуртка. Муну атайын мындай жакшы сыгып алабыз, мындай кылып. Баары кооз түзүш. Жумуртка белогу. Андан соң анан ага сахардын уну. Андан экинчи кум шекердин уну. Экинчи шекердин уну. Шекер уну. Дагы ошол чалынат бир топко чейин. Ак эме болгончокту. Уну. Шекер уну. Дагы бизге эмне керек? Андан кийин ага аябай баягы бир 10-15 мүнөт чалынат дагы. Анан ага эмнени кошобуз? Унуттум. Айме болгонда Биздин камералардын абдан сүрдү. Бирок толкунданбаңыз. Мындай кылып эме кылабыз, чамтайбыз. Дагы ортосуна эме кошсок болот. Өзүбүздүн табитибизге жараша түрдүү дамдар кошсок болот. Түрдүү. Мисалы үчүн шоколад түрүн кылып атабыз. Биз шоколаддын түрүн кылып атабыз. Кулпун аралаштырсак болот. Болот, кулпун аралаштырсак болот. Мунун ичине дагы варенье түрүндөгү начинканы куюп койсок болот. Анан мынандай кылып жейбиз. Чоң болуп калат экен демеле. Табитти ачат го дароо эле. Өңү жакшы экен, бир башкача. Буга түстүү өңдөрдү кылсак болот? Түстүү өңдөрдү кылсак болот. Түстүү жан-жаныбарлардын каалагандай отургузсак болот. Анан мынандай болуп ортосунан эме кылып алабыз да. Демек, заманга жараша бардык мундарды көрдүңүз да. Таттуунун дагы түрлөрү болот экен да. Түрлөрү болот. Мисалы үчүн мурда мындай нерсе жок эле. Жок болчу. Азыр эми жаңы ушу заманга жараша ушул нерселер көп эме болуп атат да. Илгери улуу акаларыбыз айтып жүрбөйбү? Той болгондо Асылбек байке көп айтып калат. Илгери боорсокту кенен коюп эле, сармай, анан варенье деле жок анда жанагы кыямдар. Болбосо жанагы салат, сабистин салатын же кызылчан салатын коюп койчу. Азыр болсо түрү болуп атат. Анан бул чалынгандан кийин үчүнчү миндальная мука деген бар. Үчүнчү миндал уну. Миндаль уну, ошонун кыргызчасын таппай калдым, ошого кечирип коесуздар. Орусчасын айта берейин, миндаль деген бул ошонун уну кошулат. Дагы 15 мүнөт чалынгандан кийин миндаль уну деп жазып кой. Миндаль уну кошулат дагы. Акыры мындай аралаштырып алабыз. Аралаштырып алгандан бул өтө баягы нежный болот да, бул. Назик болот да. Анан муну отургузган кезде өтө этияттык менен отургузушубуз керек. Бул этияттык менен отургузганыбыз мынау эң мунун айта турган эң негизгиси бул жерде юбочка деген могу нерсеси чыгыш керек да. Сыртка чыгып кетпеш керек турбайбы ичинен начинкасы? Жок, мына отургузабыз да, мына
мешок менен жана кондитер мешогу менен сыгабыз да эмеге листке. Ошо кезде печкага койгондо эң негизги эмеси мына юбочкасы чыгыш керек да, мынанысы. Анысы чыкпаган, значит, бул брак. Туура эмес жазалган да. Сиздер дагы ошо мындай мынакей бышырып жаткан болсок, байкашыбыз керек. Бул брак. Мындай туура эмеси чыккан да. Бул кондитерлерде да болот экен да ошондой учурлар, э? Кондитерлер болот. Бул өтө ошон үчүн өтө кандай десем капризный эме да. Таттуулардын бири да. Ушул азыр